Урматтуу депутаттар, орун алсаңыздар. Бүгүн Жогорку Кеңеш Турак жай кодексине Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарындагы кызмат өтөө жөнүндөгү мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөр боюнча талкуулап 3-окууда жактырды. Депутат Кубанычбек Самаков жана Элдар Сулайманов тарабынан демилгеленген бул мыйзам долбоору 20 жыл жана андан ашык убакыт иштеген кызматкерлер аларга берилген кызматтык батирлерин түз сатып алуу аркылуу менчиктештирүүсү сунуш кылынат. Мыйзам долбоорду 3-окууда кароодо мыйзам чыгаруу демилгеси укугун субъектилерин жазуу жүзүндө редакциялык мүнөздөгү сунуштар жана сын пикирлер келип түшкөн жок. Кыргыз Республикасынын мыйзамдын долбоору жактырылсын жана 3-окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Андан сырткары жыйында Жалал Абад, Ош жана Чүй облустарынын айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 2-окууда каралды. Анда Жалал Абад облусунун Аксы районунун Сары Челек айыл аймагынын Атантай, Сузак районунун Атабеков айыл аймагынын Кыдырша, Ош облусунун Өзгөн районунун Төрткөл айыл аймагынын Арык Уулу жана Гулистан, Чүй облусунун Ала Мүдүн районунун Арашан айыл аймагынын Бербулак калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү максатталган. Комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын Жалал Абад, Ош жана Чүй областарында айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун 2-окуга кабыл алууга Жогорку Кеңешке сунуштайбыз. Макул 67, каршы жок бар 67, катталды 80. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 2-окууда кабыл алынды. Аны улай мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндөгү мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып 1-окууда кабыл алынды. Анда депутат Айсулуу Мамашева мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелерин мамлекет кепилдеген акысыз юридикалык жардам алуучулардын тизмесине кошууну сунуштады. Эл өкүлүнүн айтымында мындай үй бүлөлөр финансылык кыйынчылыктарга кабылып, юристтердин кызматын төлөй албай жаткандыгын кошумчалады. Мыйзамда каралган учурларда юридикалык жардам мамлекеттин эсебинен көрсөтүлөт. Мамлекет тарабынан акысыз юридикалык жардамдын бүтүндөй тутумунун иши каралган. Бир жагынан социалдык мамлекетте ушундай болушу керек. Бийлик эң муктаж болгондорго жана турмуштук оор кырдаалга туш болгондорго колдоо көрсөтүү менен өз жарандарына кам көрүүгө милдеттүү. Бул тутумдагы акысыз адвокат кесипкөй юридикалык жардам көрсөтүү функциясын аткарып, негизги ролду ойнойт. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын ушул долбоору менен кирешесинин деңгээлине карабастан, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдардын ата-энелерине же камкорчуларына акысыз квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүлүүчү жарандык иштердин категорияларын олуттуу кеңейтүүнү сунуштайбыз. Талкуунун жүрүшүндө депутат Камила Талиева мамлекеттик адвокаттардын санына кызыкты. Айтымында алар калктын санына жараша болушу керек дейт. Мамлекет тарабынан юридикалык жардам алдык деп мындай ыраазы болгон кишини көрбөйсүң да. Мыногу силерде адвокаттар мамлекеттик эми көз гарантия болуп атпайбы юридикалык акысыз жардам берүүдө. Адвокаттар жетиштүүбү? Мамлекеттик адвокаттар да бул жерде, туурабы? Деген менен юстиция министринин орун басары учурда мамлекеттик 464 адвокаттар кызмат көрсөтөөрүн билдирди. Сурооңузга рахмат. Жалпы мамлекеттик реестрде бүгүнкү күндө 3591 адвокатка лицензия берилген. Ишиндеги лицензиялардын саны 2087 лицензия бар. Жана сиз айтып аткан мамлекет тарабынан акысыз адвокат берүүгө 464 адвокаттын мүмкүнчүлүгү бар жана реестрге кирген. Бул чындап эле аз сан, жетишсиз адвокаттар. Эми 7,5 миллион калкка ошол 464 адвокат бул мамлекеттик акысыз кызмат көрсөтүүгө даяр деп атасыңар да. Бул канча пайызын түзөт? Эми мунун баары бул нонсенс да, жетишпейт да. Андан сырткары жол фонду жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу долбоору 1-окууда каралды. Максаты жол фондунун каражаттарын натыйжалуу пайдаланууну караган укуктук ченемдерди мыйзам менен бекитүү болуп саналары демилгечилер тарабынан айтылды. Талкуунун жүрүшүндө депутаттар бир катар суроолорду узатышты. Мына ушул мыйзамды 2 жыл мурда кабыл алдык эле, өзүн бул жактан бул туура мыйзам экен, иштеп келатат. Мурунку карызы барларды кандай кылып атасыздар? Ушу фонддон кетип атабы? Минтранстын карыздарын кандай төлөп атасыздар? Бүгүнкү күндө курулуш иштерин бизде мамлекеттик ишканалар жүргүзүп келатат. Бул мыйзам кабыл алуулары менен алардын ишмердүүлүгүнө эч кандай таасирин тийгизбейт.
Наоборот, биз азыркы мыйзам долбоору менен жол фондуна түшкөн каражаттарды именно жолдорду курууга, долбоорлоого гана жумшайбыз деп чечилип атат. Күйүүчү майдан айтып атпы, бир сомдон топтолуп жаткан каражаттар бүгүнкү күндө канча болду? Мисалы бир айда канча топтолуп атат? Бүгүнкү күнгө карата 302,6 миллион акча каражаты түштү. Бир айдабы? Бүгүнкү күнгө карата. Бул жыйым өзү Канча биринчи дейсиз? Тактап айтыңыз. 302,6 миллион сом түштү. Мурун транспорт салыгын топтолгондо канча топтолчу? Азыр айырмасы канча болду? Транспорт салыгы буга чейин жергиликтүү бийликке түшүп турган, ал жол фондунун каржылоого эсептелген эмес. Анализ жокпу ошол? Мурун транспорт салыгынан канча топтолчу эле? Бүгүнкү күндө ошо бир сомдон азыр күйүүчү майга алганда канча болуп атат? Биздин Силерде анализ кылышыңар керек да. Себеби коомчулукка, элге ачык айкын кандай болуп атат, разницасы мурункуга салыштырмалуу азыр мына бир сомдон бергенде. Ошондой эле бүгүнкү жыйында эл өкүлдөрү Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун 3-окууда карап кабыл алды. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.